5 жылдық эмгегиңер үчүн рахмат. Бирок силер Байкоочу кеңештин тарыхый миссиясын билбейт экенсиңер. Байкоочу кеңештин тарыхый миссиясы бул чарбалык иш эмес. Ал телеканалды накта коомдук кылуу. Жарандардын контролун күчөтүү. Силер элдин атынан бардыңар да ал жерде. Мына 5 квотадан 3 тараптан бардыңар. Бирок сиз жанатан бери чарбалык маселени айтып бердиңиз. Туурасын айтканда, Илим Карапбековдун жасаган иштерин Байкоочу кеңеш ачып бере атасыңар. Мен ойлойм, Илим Карапбеков мырза деле өзү мындай сынды жакшы көргөн, сын менен иштей алган жигиттердин бири депчи. Ошондуктан силер жанатан бери мындай болуп аткан иштерди аябай мактап атасыңар да, силер кемчилигин кошо айтышыңар керек да. Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй реформалар болуп атат, иш абдан мыкты жүрүп атат деп мактаган адамдар экөөбүзсүз деле жетиштүү. Кезекте турат антип мактап, мындай болуп көрбөгөндөй өнүгүү болуп атат деген нерсеничи. Силер айрым учурда мындай сын көз караш менен карашыңар керек. КТРК керек болсо коомду алдыга жетелеш керек. Коррупциялык, мына криминал кандай гүлдөп атат, кадрлык дайындоолордогу кемчиликтер, ошонун бардыгын КТРК ачык айкын көрсөтүп, коомду алдыга жетелеш керек. Мына НТСте Азият Жекшеев деген журналист бар. Ошодон коркуп, канча адамдар ичимдик ичип рулга отургандан коркушат. Телевизорго чыгып кетпейин дейт. Бардык тармакта ушундай болуш керек. Мына КТРдин журналистинен коркуп, КТРКдан чыгып кеткенден уялып, КТРден чыгып кеткен адам элди карай албай, көзү жерди карап кала тургандай деңгээлде. Мен муну айтайын дегеним, КТРК коомдук канал катары аракеттери бар. Алга жылуулар дагы бар. Мындай реформалар бар, чарбалык иште өнүгүүлөр бар. Жаңы технология менен иштөө жагынан Илим Карапбеков да мындай бул жагынан жаман деп айтууга болбойт. Бирок курч журналистика КТРде жок азыр. Президентке тийишпей эле койгон, түшүнөбүз. Бирок жок дегенде өкмөттү жасалбай аткан иштерди министрлерди алып келип тердетип кургатып, отчетун алып, эмне үчүн мындай болуп атат деп коррупциялык иштерди ашкерелеп КТРК мына ушундай ишти алып барыш керек. Байкоочу кеңештин миссиясы 10 секунд. Мындай жай турмушта баары жакшы. Бирок сынала турган кырдаалга келгенде кимдин ким экени билинет да. Ошондой учурда Байкоочу кеңеш кечегендей окуяларда жок дегенде калыс сөзүңөрдү айтып, КТРКнын жүйөсү мындай деген учурду кылыш керек. Анан КТРКнын Байкоочу кеңештин миссиясы бул чарбалык, анда Байкоочу кеңештин такыр эле кереги жок да.